силер менен мекенди коргоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Кана айтпачы, ата мекен деген бул эмне? Мекен деген биз туулуп өскөн, ата-бабалары жашап өткөн жер. Дагы айтпачы балдар, биздин мекенибиз Кыргызстан канча мамлекет менен чектешет? Биздин мамлекетибиз Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Алар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай. Балдар, бул Кыргызстандын картасы. Ал эми кызыл менен белгиленип турган жер бул биз жашаган Баткен областы. Баткен областы балдар Тажикстан республикасы менен чектешет экен. Кыргызстандын башка аймактарынан айырмаланып, биз Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен аймагында чек арада жашайбыз, Балдар, туулган жердин топурагы алтын демекчи, биз чек арада жашасак да, кооптуу жерде жашасак да, өз айылыбызды, өз туулуп өскөн жерибизди сүйөбүз, Дайыма мекенибизди коргогонго даярбызбы? Азаматсыңар балдар. Биз патриот, намыстуу уул кыздардан болушубуз керек. Биздин классыбызда канча улуттун балдары окушат? Ким айтат? Сабрина? Кайсы? Өзбек жана кыргыз. Өзбек, кыргыз, кээ класстарда тажик улутундагы балдар дагы бар. Биз улутубузга карабай, тилибизге, динибизге карабастан Кыргызстанда жашаган бардык улуттар ынтымактуу жашашыбыз керек экен. Балдар, биз сабагыбыздын кийинки бөлүгүн силер менен саякат сабакта улантабыз. Ал жер өтө кызыктуу болот. Силердин патриоттук сезимиңерди ойгото турган эң кызыктуу сабак болот. Саякат сабакка чыгабызбы? Ооба! Sizler bizim mekeni korgоочулар, sizler var. Biz ailemizde tüm belki baktığımız balıklı sürüp жатқан uçuruz. Emese baldardı sizlerge artalgan çakan gana ırların ayıp verişse. Süybesің, el için оттай күйбесің, анда сен жүрген біреусің, болбайсың ешкімге тең. Дağlardın mekeni, tunuqsular, toqaylар кендери, кылымдарға төбөлүп жашайды, сөберги гүлдөгөн мекенин, көк асманды тиреген тоолору, ак булутту жандаган жолору, жаратканым сулуулук бериптир, айтып өтпөсөңдүр коз мекенин. Кыргызстан, быйык мекен, Кыргызстан, ойлон келен, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан, быйык мекен, Кыргызстан, ойлон
да чоңойсом, мекенем коргой турган жигит болом. Мага саякат сабак абдан жакты. Мен военный техникалар менен таанышып чыктык. Мен чоңойсом ата мекен коргош үчүн мен ошондой болгум келет. Саякатка баргандан кийин мекенге болгон сүйүүм өтө күчөдү. Мекенди жакшы көрөм, мекенди коргоого ар дайым даяр. Балдар, биз азыр эки улуттун достугун бекемдөө максатында эки улуттун балдары, кыздары бири-бирибизге ыр бийлерди тартуулап, ар кандай ынтымак оюндарын ойнойбуз.